кыздары жубай тандап жатканда эмнеге көңүл буруш керек? Эркекте коркунучтуу ушундай бир танытып жаткан эне демек кыздын дагы келечегин куруп жатат. Менин 7 жашыма чейин мен эстесем атам апамдын урушканын ушундайын эстей албайм да. Менин апам атаман ушундайын травмам бар. Алар ушундай жашады, мен эмне кылсам болот? Качан боюнда болот? Ошо үйлөнгөнүңө 4 ай болду го, 5 ай болду го. Таза атанан таза урпак жаралат депчи. Бул жерде аял эле эмес, даярдык менен жаралган бала башкача болот. Кээ бирөө бар го, кош бойлукту оору катары сезип алат го. Коркушат да. Балалуу болуудан коркушат. Баарына мындай стрелканы жүргүзүп, мен үчүн жасап бериш керек, мен үчүн жасаш керек. Аял төрөгөндөн кийин уже эч ким карабай калат го аялды. Энергетикалык жактан энеге тапшырылат, ал жүк да оор. Үйүңдүн ичинде тынчтыгың, бакытың, ал нерсени мындай жылдырып койгон абалдар болот. Шолтоо тапсаң табыла берет. Ыңгайлуу учур эч качан болбойт. Декреттеги апа бул көзгө көрүнбөгөн, бирок эң сооптуу ишти жасап жаткан адам. Турарбеков Маек YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрүнө баарыңыздарга салам айтабыз. Бардык апаларыбызды, эжелерибизди деги эле Кыргызстандагы айымдардын бардыгын экранга жакын чакырып кетмекчибиз. Даяр болбой төрөбө китебибиздин автору Гүлнур Эжекебиз 3 баланын апасы, өзүнүн кесиби боюнча финансист, үй бүлөлүк психолог жана ошондой эле Кызыма кат китебинин автору, көптөгөн окуу борборлордо лектор болуп дагы эмгектенип келет. Кутмандуу кечиңиз менен биздин бүгүнкү YouTube каналыбыздын подкастына кош келиңиз. Келип бергениңизге рахмат. Кандай келип алдыңыз? Саамын. Жакшы. Сиз ушу биринчи чыгарган китебиңиз Кызыма кат китеби экен. Андан кийин Даяр болбой төрөбөгө китебин жакында эле чыгарыптырсыз. Бул китепти ушу элге тартуулаганга сизге эмне түрткү болду? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Рахмат чоң. Биринчи китебим Кызыма кат китеби бул кыздардын билимдүүлүгүнө, билим алуусуна, ошондой эле мамиле күтүүгө, өзү менен, жаратуучу менен, ата эне менен, анан болочоктогу төгөйү менен мамиле куруу маданиятына жана билим алууга үндөгөн китеп болгон бул. Андан кийин кыздар, айымдар негизи жашоодо эки нерсе эч качан эсинен кетпейт деп айтат да. Бул биринчиси ошол ак жоолук салган күнү, ал эми экинчиси төрөгөн күнү депчи. Ошондой төрөткө даярдануу боюнча кыргыз тилинде китептер жок го эсе. Жок десек дагы болот. Анткени азыркы учурда биз муну кыргыз тилинде чыккан эң алгачкы төрөт ишмердүүлүгүн даярдаган биринчи китеп деп айтып жатабыз да. Чындыгында дагы ошондой. Төрөт процесси бул оңой эмес. Ал мезгилде аял заты эки дүйнөнүн ортосунда болот. Бирок ага психологиялык жактан, эмоционалдык жактан, моралдык жактан ар бир аял даярданса, 9 ай бою күткөн наристеси менен бактылуу көз ирмемдерди, кубанычтуу 9 ай бою күткөн наристеси менен ар бир көз ирмемини кубанычтуу тосуп алуусун каалап, анан бул китепти жаратып чыктым да. Эң сонун эже, рахмат. Тилиңиз айтып өткөндөй кыргызча алгачкы жолу бул китеп чыгып жарыкка чыгып отурат. Анан өзүңүз да айтып калдыңыз жаңы эле маектечи. Мен бул китепти 3 баламдан кийин жаздым депчи. Анан ушу төрөт учурундагы мындай өзүңүз кыйналып, анан ошол башыңыздан өткөргөн нерселерди камтып жаздыңызбы же ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Эки наристеме салыштырмалуу мен 3-чү наристеме атайын даярдандым. Даярданганда эмнеден баштап даярдануу керек дегенде ушул жерде баса белгилеп айткым келет. Ниетиңден баштап. Сиз окуган болсоңуз билсеңиз керек канчалык ниеттер биздин болочоктогу балдарыбызга таасир тийгизе берине. Анан үчүнчү ар бир китепти мен өзү наристем деп коем да. Анткени 9 ай бою наристеңе дагы даярданганда эле бул китепке дагы канча күчүңдү сарптайсың, кубатыңды, көз майыңды сарптайсың. Ошол сыңар эле бул дагы 3-чү наристемден кийин жаралды, даярдандым. Даярдык менен төрөгөн такыр башкача экен. Даярдык менен төрөгөндө бир тынчтануу, наристеңе дагы ал нерсе таасир берүү, ден соолугуна дагы таасир этүү. Ошол эле мезгилде төрөгөндөн кийин дагы убакытты кантип өткөрөм деген суроо болсо керек. Төрөгөндөн кийин же ошол кош бойлуу кезиңде ар кандай абалдар болот. Ошол мезгилде эмне кылам, кантем деген суроолор ар бир аял затын ойлонуп турат да. Мен ошолорду
3 наристемиме кош бойлуу болгонго чейин кээ бир суроолордун жоопторун таптым. Өзүм аларды практикаладым. Андан кийин төрөгөндөн кийин дагы кош бойлуу кезинде изденип, материалдарды топтоп, анан төрөт мезгилинде аларды колдондум. Иштеди. Ошол кезде мындай мээде бир ойгонуу болду да. Карасаң, мону жасаса жеңил төрөт болот турбайбы? Бул нерсени кылса, төрөттөн кийинки соңку толгоолор болот, ар кандай абалдар болот го. Мону жасаса ошол мезгилдерден жеңил өтөт турбайбы? Жада калса мен ошол өзүм колдонгондорду роддом төрөт үйүндө жаткан кезде жанымдагы аялдарга дагы берип жаттым да, консультация берип, сунуштап жаттым. Анан токтоо деп, анан бул нерселерди эми кагаз бетине түшүрөйүн деп, кагаз бетине түшүрүп, анан китеп болуп жаралып калды да. Топтолуп жүргөн материалдарда булар канча жыл бою менин даярдыгымда, өзүмдүн практикамда колдонулган. Мен бул китепти окудум. Окуганда мен муну 4 этапты мындай кездештире алдым десем болот да, мындай көрдүм да. Эмнеге дегенде биринчи эле түгөйдү туура тандоо. Биринчи ошо балдарың ден сак болсун десең, жакшы балдарды тарбиялап, элдин керегине, диндин керегине жараган эр азаматтарды, уул кыздарды төрөйүн десең, биринчи түгөйүңдү туура тандоо. Ошол этап экен. Андан кийинкиси болсо, кош бойлуу учурда кандай процесстер өтөт, кош бойлуу учурда жада калса айымдын маанайы кандай болот, ушул учурлар экен. Андан кийинки болсо, төрөт учуру, төрөттөн кийинки процесс. Андан кийин баягы бала жарык дүйнөгө келгенде балага кам көрүү. Ушул 4 этапты камтып өтүп турсуз. Мындай даяр болбой төрөбө десе эле көп ойлошу мүмкүн да. Төрөт учурундагы эле учур жазылса керек депчи, бирок андай эмес экен да, 4 этаптен камтылыптыр. Сизге чындап рахмат. Анан мен айтайын дегеним, эң биринчи этап ошо жубай тандоо боюнча айта кетсеңиз. Ошо жубайды кандай тандаш керек? Кыздар жубай тандап жатканда эмнеге көңүл буруш керек? Ошол боюнча. Кыздар жубай тандап жатканда эң биринчи бул жерде кыздардан мурун мен ата-энелерге кайрылуу жасаймын. Ата-энелер үй бүлө катары түгөй менен жашоо процесстерине айрыкча эне. Курман болгон эне, бир түгөйнүн жаман тарабын айтып жаткан, бир эркекти коркунучтуу, ушундай бир танытып жаткан эне, демек кыздын дагы келечегин куруп жатат. Энеден көрүп жаткан кыз, демек үй бүлөлүк жашоо ушундай турбайбы, кыйын турбайбы, ур токмок менен коштолот турбайбы деген бир программаларды өзүнө жазып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн эң биринчи бул жерде ата-энелерге кайрылып кетейин. Үй бүлөлүк мамилелерди балдарыбызга, кыздарыбызга кыйынчылык менен коштолуусу катары таанытпай, бакыт менен коштолуусу катары таанытууга аракет жасасак, билим алсак, сөзсүз ошондой тааныта алабыз. Түгөй тандоодо дагы эми кыздарга эмнеге көңүл бурусу керек? Биринчиден эң биринчи өздөрүнү билимге толтурса, өзүнүн кызыкчылыктары, максаттары, баалуулуктары, кайсы иштерди жасаса ал өзү кубана алат, кайсы билимге кызыгат, ошолорду таанып, өзүнү толтуруп, анан өзүнү толтурган адам өзүгө окшош адамга турмушка чыгат да. Жанагы элибизде сонун сөз бар го, бош чаканан калдыраган үн чыгат депчи. Бошсуң өзүң, бирок анан бош эле бир адамды таап алып, окшошко татылат болуп турмуш курганда, ортодо кимге азап? Балага азап да. Эки бош ата-энеден балага зыян тийип калат. Ошон үчүн кыздар эң биринчи эске ала турган нерсеси түгөй тандоодон мурун билим алсын, баалуулуктарын, кызыкчылыктарын тапсын, максатын аныктасын. Кандай сонун кечинде максатың анык эс аласың, эртең менен сенин ойгонууңа максатың бар. 3 нерсе. Эң сонун баалуулугу, кызыккандарын аныктоо, анан максатын коюп алса. Жар тандоодо баягы биздин ошо сиз айткандай эле эркекти мындай, анан азыркыда коомдо көйгөй болуп атат го, мындай ур токмокко. Мен кээ бир мындай бир комментарийлердин астынан деле окуп каласың да, мен такыр күйөөгө тийгим келбей калды, азыркы учурда зордук зомбулук көп болуп атат, анан эркек деген ушундай болот турбайбы депчи, мисалы үчүнчү. Ушундайчы. Мен сабайт турбайбы деген кыздарды да мындай жолуктуруп калып, кадимкидей жүрөгүм ооруйт да. Мисалы, сиздин бала чакта ошо жар тандоо боюнча ата-энеңиздердин мамилеси кандай болду эле? Мындай ата-энеңиздин бири-бирине мамилесичи кандай болду эле дейм да. Мен мисалы үчүн азыркы жолдошумду көрөм дагы, мындай атамды эметип алгам да. Анткени мен айтайынбы, мисалы менин жолдошум
атам мындай бир жакка чыгаарда өтө мындай башынан аяк тазаланып мындай ушундай болчу да, бүт бутун тазалайт, тиягын тазалайт. Апам болсо мындай шашма эле да. Болбойсуң деп апам күтүп турчу да. Тескерисинче азыр менде деле ошондой да. Мисалычы жолдошумду мен күтөм да, эки баланы кийинтип коем, такси немени кылып коем, бүт барынча жолдошумду күтүп аткан момунан атамдын окшоштуруп турмун депчи. Ушундай сизде деле ушундайбы? Мындай жар тандоодо негизи кыздар атасынын байкесин, ушуларды негизичи ушундай тандайт деп ойлойсузбу? Ана майни бериш керек экен, анткени бүт мурас болуп кала берет экен да, баардык аракеттерчи. Менин 7 жашыма чейин мен эстесем атам апамдын урушканын ушундай эстей албайм, көргөн эмесмин да. Анан кийин чоңоюп, акыл калчап, бир акыл кирип калган мезгилдерде болгон бул нерселер. Ошолор тескерисинче алар мага травма болгон эмес. Алар мага тажрыйба болгон. Ооба, азыр бүт эле жактап неметип кетти. Мен муну баягы айымдар менен, кыздар менен сүйлөшкөндө дагы айтам да, мен апам атаман ушундай травмам бар. Кантсем жашоодо травма дегенге мен кошулбаймын. Баары сага тажрыйба. Ооба, туура. Алар ушундай жашады, мен эмне кылсам болот? Изденесиң, ошол изденүүлөр тескерисинче мага билим алуума себеп болгон. Эң сонун. Менде делечи, мисалы мен кичинекей кезимде деле уруш талаш болгон эле үй бүлөдө чоңойгом, чынын айтканда элечи, ата энемдин көп эле эмелерин көргөм дегендейчи, даже экөөнү ортосуна туруп ажыраткан деле күндөр болгон дегендейчи. Анан азыркы учурдагы мына психологдор да детская травма деп эле мончо эме кылып алышыптыр да. Бирок сиз айткандай бул тажрыйба болуш керек да. Мен ошол нерсени кайталабайм. Мен ошол нерсени балдарыма көрсөтпөйм деген нерсени карманып, мындай мага тажрыйба болгон деп эметсем болот да, айтсам болот да. Мисалы үчүн кырсаң, могул нерсени көп айтам да. Атам апам мисалы мага кол көтөргөн же урган деген сөздөрдү айтышат го. Анан ошо урганда эмне болосуң? Денең ооруйт, жан дүйнөң кыйналачыңбы? Кара, сен өзүңдүн денең менен сезип өткөргөнсүң ал нерсени. Эми сен дагы кол көтөрүп урсаң, ал дагы сенде кыйналат. Ошол жерде сен аны тажрыйба десең, кол көтөрбөйсүң, урбайсың. Кара, башка темпке өткөрүп атасың, башка нукка өткөрүп атасың да. Сон ушул жар тандагандан кийин эми ошо дароо эле ушу боюнда болуу процессичи бизди мындай күтөт, кайненең күтөт, жактан төркүнүң күтөт, туугандарың барчы качан боюнда болот, ошо үйлөнгөнүңө 4 ай болдуго, 5 ай болдуго, качан боюңда болот деген процессти күтүшөт да. Мисалы, ушул нерсеге мындай даярданып болуш керек деп ойлойсузбу же дароо болгон жакшы дейсизби? Жок, бизде өзү турмуш кургандан кийин эле балалуу дароо болуш керек деген көз караш калыптанып калган да элдин арасындачы. Ошон үчүн мен бул нерсеге даярданыш керек деп ойлойм да. Себеби ошол китепти дагы мен ошол жерде баса белгилеп жазганмын. Таза атанан таза урпак жаралат депчи. Бул жерде аял эле эмес, эркек дагы бүт сөздөрүнө, аракеттерине майни берип, ошол нерселери балдарына мурас болуп каларын түшүнүп, ага даярданып, даярдык көрүп, анан даярдык менен жаралган бала башкача болот. Мисалы, сиз туура айтып өттүңүз да, азыр мисалы эркектер мындай таза эме аялды күтүшөт да, ыймандуу болсо, мындай болсо, анан жакшы үй бүлөдөн чыкса депчи, мындай өзү жөнүндө эч ойлонбойт да. Мындай менден да ушул нерсе балага өтүп калат деген нерсе мындай кээ бир, мен баардык эркек деп айтпайм, таарынып калышпасын. Айрым эркектер ошондой эмеде да, мындай аң сезим ошондой жүгүтүп алса керек деп ойлойм да. Бул жерде дагы мындай, ооба, баланын тарбиясына бүт эненин таасири чоң, ооба, ал нерсени тана албайбыз. Бирок ал бала биринчи кимден жаралып жатат деген суроо бар да. Атанын таасири дагы чоң да, эненикиндей эле. Сон ошо кош бойлуулукта мисалы кош бойлуу болгон аял баягы алгачкы кош бойлуу болду да, ошол учурда өзүн мындай кандай алып жүрүш керек, ошол боюнча айтсаңыз, мындай тамактануудабы, мындай айлана чөйрө мененби кандай алып жүрүш керек, мындай кээ бирөө бар го кош бойлуулукта оору катары сезип алат го, жаатып алат го. Ошону сындыргыбыз келип атат да. Кош бойлуу кезиң, мисалы сен балалуу болгондон кийин 4 дубалдын ичинде отуруп каласың. Балалуу болгондон кийин сен эч нерсе жасаганга бала сенин эркиндигиңди бүтүн боюнча чектеп коет деген көз караштар бар го. Ошол нерсени мен сындыргым келди да. Бала менен дагы жасаса болот. Бала сен эч кандай бир максатыңа жолтоо болбойт. Жасаса болот деген нерсени сындыргым келди. Мындай жокко чыгаргым келди да.
кыздар менен сүйлөшсөң, жаш кыздар мененчи коркушат да, балалуу болуудан коркушат, төрөттөн коркушат, балалуу болгондон кийин отуруп калуудан, жөн эле эч нерсеге жарабай бир отуруп калуудан коркушат да. Ал нерсени жокко чыгаргым келип, бул китеп жаралды да. Эң сонун кош бойлуу учурдачы ошо жана кээ бирөө бар го мындай, муну жегим келатат, тигини жегим келатат, анан деп мындай өтө эле ашып келет го, ашыкча. Ошол чын эле ошондой аялда ошондой процесс өтөбү? Же мен мисалы 2 балам бар, 2 балада тең мен андай эле мындай бир нерсени аябай каалап, аябай эңсеп мындай андай учур деле болгон жок да мендечи. Же мен балким ал нерсе башыман өтпөгөн үчүн мындай башкаларды оожоктук катары көрөмбү? Оожоктук катары көрөм. Мындай да, бала жаңыдан эненин ичине жайланышып жаткан мезгилде 3 айга чейин ар кандай абалдар болот. Мисалы сен деле өткөрдүң да, эмоциялар ар түрдүү болот. Анткени ошол мезгилде адамдан адам жаралып бала жайланышкан, бала эненин ичинен орун таап алганга чейин маанайында, тамак ашында ар түрдүү абалдар болушу мүмкүн. Себеби ар кимдин генетикалык түзүлүшү ар башка да. Бирок мен кош бойлуумун деп эле ашыкча бир аракеттерди кылбаш керек деп ойлойм да адамчы. Мисалы мындай деп айтайын десем, мен кош бойлуумун, мага жимденсем болот. Мен кош бойлуумун, муну жесем болот депчи, мисалы ушундай нерселер оожоктук го деп ойлойм да, Ооба. Ал баягы сенин балаң башка үчүн керектей да. Ал сен өзүң үчүн жаратып атпайсың баланчынбы, өзүңдүн үй бүлөң үчүн. Бул жерде мындай бала позициясынан чыгыш керек. Бала позициясында жүрсөң, анан баарына мындай стрелканы жүргүзүп, мен үчүн жасап бериш керек, мен үчүн жасаш керек боло бересиң да. Чоң адамдын позициясына өтүп, өзүңдү кыймаса болот. Кош бойлуу кездеги азыр көп эле айымдар, Кыргызстанда көп эле айымдар мындай витаминдерди иче бербейт да. Ушул боюнча да сонун айтып турса, жада калса кош бойлуу аял канча микрограмм эме мисалы үчүн D3 витамин ичиш керек, фолио кислотасынын аялдарга карата кандай таасири бар, түйүлдүккө кандай таасири бар, ушул боюнча айттырсыз. Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Ооба, бул материалдарды топтогондон кийин гинекологдун да бир сыйра көз жаздымын өткөрдүк да. Мен ошол кош бойлуу кезде атайын логопедтикке атайын өзүмдүн балдарым үчүн окудум. Ошол жерде гинекологдун сабагы болуп калды. Ал баланын өсүп жетилүүсүнө, мээсинин өрчүшүнө, сүйлөөсүнө канчалык витаминдердин таасири бар. Ошол сабагын укканда мындай аябай деген бир энергия менен угуп отурдум да. Ошол жерде йодомариндин, фолиевая кислотанын таасири канчалык, неге муну саламаттыкты сактоо министри атайын сунушту айтып берет, эмнеге ичиш керек, бүт толук ачык гинеколог айтып бергенде, анан жоопкерчиликтүү мамиле жасап, жок, муну бекерден бекер врачтар сунуштабайт экен деп, анан жоопкерчиликтүү мамиле жасап ичтим. Анан ал нерсени башка айымдарга дагы мен сунуштадым да. Сизчи мурдакы кош бойлуу учурларыңызда ушул витаминдерге басым жасачу белеңиз? Биринчи, экинчинде? Биринчи, экинчи нерселеримде мен мынчалык жоопкерчиликтүү мамиле жасаган эмесмин. Эми врач сунуштап кое берет да, булар жөн эле сунуштай берет деген көз караштар менде дагы болгон. Качан мен өзүм ошону ачып, окуп, канчалык пайдалуу экенин билгенде, анан жоопкерчиликтүү мамиле жасадым да. Мамлекеттик ошо мекемеге отурганда, учетко отурушат го эмелерчи, кош бойлуу айымдар. Ошондо дагы ошол витаминдерге скидка бар да, арзандатуу бар. Ошону да колдонушса болот, Муну эскертип айтпайсыз. Эскертип ашсак да жакшы, эме айтып койсок болот да. Сонун анан кош бойлуу учурда мындай көбүнчөсү эле мисалы газдалган суусундуктарды ичишет, даяр тамактарды ичишет, тез даярдалуучу, мисалы шаурма, кока-кола деген сыяктуучу. Ушулардын түйүлдүккө болгон таасирлери кандай, ушул боюнча айтсаңыз? Эми карасаң, биздин ар бир клеткабызга биз жеген тамак аш турат да. Сен эмне жесең ошолсуң да. Эмне жесең ошолсуң. Ошон үчүн ар бир тамакты, ошо китептен сен окудуң болуш керек. Ар бир тамакты оозуңа салып жатканда, бул мага пайдасы барбы? Же зыяндуубу деген бир суроо менен ар бир адам оозуна салса, демек сен жеген тамактан бала дагы азыктанат. Эми ушул жерде кара. Бул жерде тамак аш эле эмес, эмоциялар менен дагы, ойлогон оюң, сезимдериң менен дагы бала азыктанат. Ушул жерде мен кош бойлуумун деп тарына берсем,
баягы уруш талаш чыгара берсе мен баламды азыктандырып жатам. Ал жерде баланын ар бир клеткалары түзүлүп жатат. Эненин ойлору менен, сезимдери менен клеткасына салып жатам ал нерсе. Ошон үчүн бул жерде бул сөздү дагы жоопкерчиликти сез деген сөздү дагы жазып койгон. Бекер жазган жоксуз. Ооба. Ар бир аракетинде жоопкерчилик бар. Сонун. Карасам, ушул китепти жазып жатканда бир сөз келди да мага. Эне жер менен жараткандын, жер менен Аллах Тааланын ортосундагы көпүрө. Сен аркылуу тирүүлүктүн учу уланат, сен аркылуу урпак тарайт. Ошол жердеги эненин орду, кадыры, баркы, жоопкерчилиги, аракети, кичине эле бир этибар буруп, энелигиңди кабыл алып, энелигиң менен мындай мактанып, ал нерсе сага берилип атат. Энелик кадыр, барк, энелик орун. Кичине ой толгосок, ар бир эне өзүн тургузуп кете алат да. Мен энемин деп өзүнө жоопкерчиликти ала алат. Ал нерсениге бир олуттуу мамиле жасай алат. Кош бойлуулукта жана жасалуучу атайын көнүгүүлөр дагы бар го. Йога деп коебузбу, ошолорду кош бойлуу эненин жасоосу канчалык деңгээлде мындай туура же зыян дегендей. Мен өзүм баягы спорт жаатында дагы жүргөндүктөн ошол жаатта дагы айымдар менен сүйлөшүштүм да. Бир чуркоо боюнча Кыргызстандын атынан чыгып жүргөн эженин сураганымда, менин денем көнүп калган деди да. Мен көнүп калган төрөткө чейин чуркап, жеңилдерди жасап жүрө берем деди. Бул ар кимдин денесине, көнгөндүгүнө жараша. Менин өзүм дагы карате менен машыгамын. Анан ошондо мындай тескерисинче мага устатым төрөткө жеңил көнүгүүлөрдү берген да. Буларды акырын жасап жүрсөң, кош бойлуу кезде баары бир сүйлөшүп алышың керек, устат менен кайсылар болот, кайсылар болбойт. Анан атайын жасала турган көнүгүүлөр дагы бар го. Ооба, жасала турган көнүгүүлөр бар. Бирок YouTube'да ачсаңыздар толтур эле чыгат деп коеюн. Бирок сөзсүз тренердин көзөмөлүндө. Ал оюң эмес. Тренердин көзөмөлүндө болуш керек экен. Ар кимдин денеси ар түрдүү, сенин денеңе карап берет да. Бирок мен кош бойлуу учурумда ошо YouTube'дан эле көрүп жасаганмын. Анан бул эмечи ошо көнүгүүлөрдүн кийинки эненин төрөгөндөн кийин дагы калыбына келүүсүнө дагы аябай жакшы жардам берет окшойт деп койдум да. Ооба. Бат денеде бат жыйрылып, бат өзүнө келет экен деп ушул нерсеге мен токтолдум десем болот да. Мен кошулам өзүм дагы ушул ойго. Себеби ушул 3-наристемди күтүү мезгилинде мен мындай олуттуу спортто жүрдүм да. Бир күндү калтырбайчы. Андан кийин ошону сездим, мен дагы дене бат калыбына келет экен. Анан айтып өткөндөй, мисалы жана туура эмес тамактануу боюнча айтып кетпедикпи? Азыркы учурда да жана көп балдардын жана энелердин суусу кир көтөрүп аткандарды да угуп калабыз го. Суусу кир же болбосо мисалы жүрөгүндө тешик пайда болгон деген ушул дагы тамактануусунан өтө көз каранды экен да. Эненинчи тамактануусу, ойлорунан ойлонуп жатабы же башка. Мисалы жана киндиги оролуп калыптыр деген да учурлар болот го балдардын. Ошо дагы баягы эненин эмоционалдык абалына аябай байланыштуу экен. Ошон үчүн ошол учурда дагы апа өзүн мындай контролдоп турусу керек экен деген таянакка келдим да. Андан кийин баягы кош бойлуу учурда ар кимдин кеңештери чыгат го, кошунаңдын, аяшыңдын дегендейчи. Ушуларга мындай кандай кабыл алуу керекпи же кандай ошол боюнча айтсаңыз. Мен өзүм мынтип калдым да. Ар ким өзүнүн практикасын айтат да, мындай ар ким өзүнүн билгенин айтат да, бирок кээ бириники сага иштебеши мүмкүн. Сенин денең башка, сенин ойлоруң, ойлонууң башка болосу мүмкүн. Анан бир нерсени укпагыла деп айтам айымдаргачы. Мен кыйналып төрөп, анан төрөттөн кийин мондай болдум деген негативдүү бир сөздөрүн укпагыла. Ал баары бир карасаң кулак мээге жакын го, көз мээге жакын, кулак мээге жакын. Кулак менен уккан нерсе баары бул жерде отурукташат экен, аны жашап өтөт экенсиң да. Көбүрөөк жеңил төрөгөн айымдар менен сүйлөшүп, ошол нерсесин бөлүшкөн айымдар менен баарлашып, төрөттөн кийин кандай калыбына келген, эмнелерди жасаган, ошондой айымдар менен көрүп баарлашса. Анан балким алгачкы кош бойлуулар аябай коркушат да. Мисалы мен деле ошол кезинде эстесем коркконмун да, кандай болот, бул кандай процесс, мындай оор болобу,
ооруйбу деген сыяктуучу ушул энелерге кандай кеңеш берип кетет? Бул жерде изилдөө бар. Мен ошол изилдөөнү тапканда мындай алтын тапкандай сүйөнгөм да. Негизи ушундай даамдуу тамак жесең сонун экен дейбиз го. Мисалы, сен дагы китеп көп окуган эне катары тааныймын да, сенин дагы китептердин дагы ошондой даамы болот. Десиңби? Ооба. Ушундай бир даамдап жегиң келе турганчы. Мен бир изилдөөнү тапканда бир алтын таап алгандай кубанып, Telegram каналыма да бөлүшкөнмүн да. Ал эмне дегенде, ал изилдөө 30 жыл бою толгоонун оорусуну сезбей төрөсө болобу деп бир врач бул жакта бар да, ошол изилдөө изденип, анан канткенде баягы жеңил төрөттү баштан өткөргөн айымдарды көргөндө, өзүнүн ошол ишмердүүлүгүндө анан бир формуланы чыгарып коет да. Коркпой, денени эркин кармап, өзүңдүн денеңе жараткандан ошол төрөшүң үчүн Аллах Тааланан берилген күчтү сезип, ага ишенип, таянып, денени канчалык эркин кармаганда жеңил төрөт болот экендигини бир формула менен чыгарат. Коркуу чыңалуу оорун алып келет дейт. Канчалык коркуп тырышкан сайын ошончолук дене чыңалат, ошончолук төрөт ооруп деген формуланы чыгарган да. Канчалык эркин бүтүн денеңди жаратуучуга тапшырасың, канчалык денени бош коесуң, ошондой болгондо жеңилдик, анан эркиндик, анан бул жеңил төрөт деп чыгарып койгон формула. Карасаң, ошол бул нерселерди сен түшүнөсүң, билесиң, өзүң колдоносуң, анан шүгүр деп ыраазы болосуң да. Ушул изилдөөлөрдү мен бул китепке бүт камтып кеттиңиз. Эгер бул нерсени көзү менен көрүп, өзү менен кайталап окуп, өздөрүнө киргизсе, сөзсүз алар мен өткөргөн абалдарды алар дагы өткөрөт да, жеңил бир абалдарды. Сонун. Анан ошо толгоо учурунда атайын туура дем алуу көнүгүүсү, мисалычы ошолор аябай жакшы жардам берет го. Мага мисалы ошолор жардам берген да. Биринчи баламда да, экинчи баламда дагы ошо туура дем алуу көнүгүүлөрүн жасап атыпчы. Анан буну мисалы бизде көп эле дарыгерлер айта бербейт тилекке каршы. Кыргызстандачы. Анан бирок ошол учурда мисалы өзүн толгоо учурунда эне өзүн кандай кылыш керек? Ушул жерде дем алуу көнүгүүлөрү боюнча айтып кетейинчи. Карасаң, бир гана дем алууну төрөт мезгилинде эле эмес, башка убакытта дагы бизге ошол карантин мезгили эле өзү деген бир дем алуу, өзү рахат экендигин сездирүү үчүн болду да. Жөн учурда дагы аң сезимдүү түрдө дем алып жүрүү керек да. Дайым демине көңүл буруп, деми күчтүү адамдын энергетикасы да күчтүү болот деп айтышат да. Ошол төрөт мезгилде эле күтө бербей, башка учурда дагы дем алуусуна көп көңүл буруп жүрсө, эгер азыр кош бойлуу болсо, дем алса, азыр подкаст окуп жаткан болсо дагы бир ирет терең дем алып койсо, тынчтанат, стресстик депрессиялык абалдардын алдын алат. Ушул эле дем алуусу төрөтүнө дагы жардам берет. Азыр мындай аң сезимдүү түрдө дем алып жүргөн адам эртең төрөт убагында дагы жеңил дем алат, жеңил төрөйт. Буларды дагы дем алуу боюнча дагы мен бул китепте камтыганмын. Китептен таап окуп, дагы өздөрүнүн жашоосуна, практикасына киргизе алса болот. Төрөт учурунда баягы эне мындай өлүм менен алышат да. Мындайча айткандачы, айтат го, баардык органдын баары ажырайт, анан карекме эле, тырмак эле ордунда калат депчи. Мисалы ошол учурда дагы азыр көбүнчөсү коркот да, баягы разрывтанчы, разрыв болуп төрөп калууданчы. Ошол разрывдын себептери эмнелер, мисалы үчүн? Баягы эле изилдөөнү эле айткым келип атат. Коркуу, чыңалуу, дене мынтип катуу коркуп чыңалганда дене биз үчүн иштеп бере албай калат да. Баланын жыгысы да кыйын болуп калат. Эркин, ошон үчүн врачтар бош карма өзүңдү, эркин карма деген сөздөрдү бекеринен айтпайт да. Эркин, чыңалбай, бүтүн боюнча анализ жүргүзбөй, жаратууга, денесине ишенип, жаратууга өзүн тапшыруу. Биринчи баламда 6-төрөт үйүндө төрөгөм да, бирок ал жактан мен мындай принципке турганда коюмбу, эчтеке акча бербейм. Мамлекеттик мекеме болгондон кийин мени карашы керек деген принципке өзүм аябай тургам. Бирок ошол мисалы барып эметкенден кийин чындап сен эгер акча бербесең, эч нерсе кылбасаң, сени чындап карабайт экен да. Мен азыр ойлосом, ошо баламды өзүм коркуп атып эле, врачтардын кагып силиккен
мамилесинен коркуп атып эле төрөп коюп турмун деп ойлоймун да азырчы. Экинчи баламда аябай жакшы дарыгерге туш келдим, Назгүл деген эжеге. Анан ал кадимкидей колдоду да. Мисалы ушу аял төрөйүн деп буркан шаркан түшүп атканда аны кайрадан басмырлап, кийимиңди ар жакка кой, бул жакка кой, минтпе тигинтпе деп мындай кагып силкүү аял үчүн өтө эле кайрадан коркутуу, сиз айткандай коркуу, чыңалууга түшүрөт го деп ойлойм да. Дарыгерлер түшүрүп салат го деп ойлойм да. Анан ошонун натыйжасында баягы аялдардын разрыв болгону же башка дагы мындай төрөтүүчүлүгү ал жерде мындай эмоцияларда бир абалда болбой, коркуп турган болсо анан бешпетер калтырап титиреп, ушундай абалдарга дагы келип калышы толук мүмкүн. Сизде төрөп жатканда кандай эмелер болду? Жакшы эле болдубу? Ооба, мен Же сиз дагы мындай кагып силкүү учурларына туш болдуңузбу? жок, үчөөндө тең андай болгон эмес. Андай болгон эмес, жакшы. Бирок экинчи наристемде болгон. Экинчи наристемде анда биз ошол түгөйүм менен мындай бир кризистик убактарды өткөрүп жаткан убагыбыз болгон да. Акча маселеси жетишсиз болуп турган убагы болгон, ошол мезгилде болгон. Алып кел, сүйүнчүсүн алып туруп койсун деген бир абалдар болгон. Бирок анда дагы мен түгөйүмдө айткан, бул мамлекеттик мекеме да, булар өздөрүнүн ишинин акысын алат деп берилген эмес да. Үчүнчү наристемде колдошуп жатты аябай, анан көнүгүүлөрдүн сүрөттөрүн илип койгон экен. Билбейм, үчүнчүндө мындай ниет дагы бүт даярдыкта болдубу, өзүмдүн ой пикирим да ошонун үстүндө болдубу. Мага баары жеңилдей болду да. Баары жеңилдей. Баягы билип жашасаң, жашоо жеңил экен деген нерсенин бүт жоопторун ошондо түшүндүм окшойт. Мен биринчи баламда деле өтө даярдангам да, биринчи төрөтүм болгон үчүн же йогага барып эме кылып аябай даярдангам чындыгындачы. Экинчимде деле, бирок биринчимде бир аз кыйыныраак болгон. Мындай төрөтүмчү азыр ойлосомчу, экинчимде бир аз жеңилирээк болду да, анан мындай толгоом дагы жеңил болду деп айтсам болот да. Же мындай улам бала төрөгөн сайын бул нерсе жеңил болот дегенге эметесизби? Кошуласызбы? Балким жаш улгайган сайын дагы токтолуу башталып, өзүң да ошол нерсеге даярдык көрөсүңбү, ошондой болушу. Ошондой болушу мүмкүн. Анан бул жактан ошо төрөп үйгө келген соң, үйдөн ошо мисалы келинди же кызды, ошо төрөп келген кызды, айымды кандай тосуп алыш керек үй бүлөсү? Бизде кыргыздарда төркүнүнө кеткен абдан ушул нерсе мага жагат да. Төркүнү карайт го. Ал мезгилде бүтүн боюнча бели башы катып, өзүнө келип алуусуна дагы жакшы шарттар түзүлөт да. Төрөгөндөн кийинки процесстерди мен бул китепти дагы бүт камтып, жазып, эмне үчүн 40 дейт, эмне үчүн 40 күн чилдеде болот, ал мезгилде эмнеге көңүл буруусу керек, кантип өткөрүүсү керек, ушул китепти жазганмын да. Бул китепти алып эле окуса, ошол убакыттарды жайбаракат өзү окуп, өзү түшүнүп, жашоосуна практикалап киргизе алат. Мен ошол нерсеге аябай кошуламын. Төркүнү караганыңачы, баары бир ал мезгилде колдоо керек болот. Өтө назик илбериңки жан болосуң. Өзү балага канчалык камкордук керек болсо, ошол мезгилде энеге дагы. Мисалы бала төрөлгөндөн кийин баардык көңүлдү этибарды бала бурушат да, ошол көңүл этибар энеге бурулса, жакшы болот да. Мисалы айрым учурдачы ошо төркүнгө жиберүүнү дагы мындай уят ойлоп да калган учурлар болот го кайын журттачы. Ушул маселелерден кантип мындай чыкса болот, кантип мындай түшүндүрсө болот дегендейчи. Ар бир эне, ар бир кайнене, ар бир апа эле төрөттү башынан өткөрөт го. Өзүн эле ошол адам ордуна коюш керек да. Ордуна коюш керек деп ойлойсуң. Жакшы. Анан мисалы ошо келинге болгон эми айрым учурда басмырлоо болот го. Жаңы төрөп чыгып келгенде дагычы мындай кээ бир учурда түшүнбөй, дароо эле оокатка кетип калуу, мисалычы баары эле төркүнгө жибере бербейт да. Дароо эле оокатка түшүп, балдардын кийимдерин өзү жууп баштоо, мисалычы ушул процесстен кийин эненин акыбалы кандай болот? Башынан эгерде ошондой мисалы дароо эле жатпай, дароо эле жумушка, дароо эле баласынын жала аягын жууганга кирген эненин кийинки ден соолугу кандай болот? Бул ошол мезгилде билинбеши мүмкүн. Кийин ден соолуктарынан ден соолугуна сөзсүз өтө чоң таасирин тийгизип коет да. Жок дегенде ошол кыркылыгыңда өзүңдү караганга, бул абал дайыма эле боло бербейт. Ошол мезгилде сенин бүт денең, организмиң өзүнө келген убагы болот.
ушул жерде дагы мен ойлойм дагы мындай гинекологдун дагы көз карашы керек да бул жердечи. Бирок бизге балким апабыз айтпашы мүмкүн бул мезгилде этият бол өзүңдү кара депчи, же кайненебиз айтпашы мүмкүн. Ошон үчүн дагы мен көтөрүп чыктым. Китеп жазып ар бир аялдын колуна жетсин бул нерсе. Ошол китеп менен түшүнүп окусун депчи. Сонун. Анан бизде дагычы мисалы кош бойлуулук учурунда мамлекет тарабынан атайын могу анализдерди тапшырасың, мондай нерселерди кыласың деп мындай учетко отурганда баардыгын эметет го, анализ УЗИге түшөсүң дегенчи. Анан мен мындай мамлекет дагы ушу аял төрөгөндөн кийин дагы ушул процессти колго алса деп эме ойлоймун да. Аял төрөгөндөн кийин уже эч ким карабай калат го аялды. Өзү эмени билесиңби, 3 триместр деп ойлойбуз го. Ооба. Кош бойлуу мезгилинде 4 триместриң дагы бар да. Туура. Бала төрөгөндөн кийинки дагы 3 айлык өтө маанилүү. Аны 4 триместр деп айтат. Ооба. Ошол маалда мисалы кайрадан анализдер тапшырып, балким ошол маал төрөгөндө дагы канча энеден кан кетет, мисалычы суукка урноо кандай болот, ошол учурлар кайра анализдер тапшырып ушундай да мүмкүнчүлүк болсо деп ойлойм да менчи. Ооба. Жакшы го, мындай кайрадан эне сиз мисалы төрөттөн кийин барып көрүнөсүзбү дарыгерге? Ооба. Анда дагы барып көрүндүм атайын төрөттөн кийин. Кайрадан анализдерди тапшырдым да. Гемоглобин кандай болуп жатат? Аябай купку болуп калыптырсың, кан жакшы эле депчи. Бирок төрөттөн кийин гемоглобин кайра тескерисинче жакшы көтөрүлүп өзүнө келиптир да. Мисалы азыр деле сеники кичинекей, меники кичинекей, али 6 ай боло элек го наристебиз. Бул 6 ай аралыгында сөзсүз кайрадан анализ тапшырып бир көзөмөлдөн өтүү керек да. Ооба. Эмнеге айтып атам, мисалы мен төрөттөн кийин аябай каным түшүптүр да. Анан азыркы учурда ошол эмени дарыланып атам да. Анан гормональный дагы эме болуп, азыркы учурда ошого да дарыланып атам. Ошон үчүн ар бир эне өзүн төрөдүм деп эле таштап койбой, төрөгөндөн кийин дагы ушундай эмени текшерүүдө сөзсүз өтүп койсо деп ойлойм да. Мамлекет ошону талап кылса сонун болмок. Ооба, сөзсүз. Мисалы үчүн карасаң, баягы кош бойлуу кезибизде ар 3 айлыктан кийин УЗИден өтөбүз го, доплерден өткүлө, УЗИден өткүлө, кайра чалат, же болбосо прививкага деле чалат да. Болгула 2 айыңардагы эмдөөңөрдү алып кеткиле, 5 айыңарда, 3 айыңарда. Ошондой эле эмени да киргизип коюш керек да. Аялына төрөгөндөн кийин 3 айдан кийин сөзсүз көзөмөлдөн өтүш керек, анализ тапшырыш керек, бас тапшыр депчи. Биз ошентип артыбыздан айтып турбасак кылбайт окшойбуз. Баягы кичинекей бул да калыптанып калды окшойт да бизде. Кичинекей кезинде апабыз туурмун жаса дей берген үчүн артыбыздан бирөө кууп жүрсө анан жасайт окшойт. Ошо да, адат болуп калат окшойт. Тыңуу деп да айтып кеттик го. Ошону да мен аябай колдоймун да. Эмнеге дегенде баары бир бизде кыргыздарда кайын журттун алдында баары жата албайбыз. Мындай ошол жакта мындай тура албайбыз да, баары келин деген баары келин дегендей да. Мындай өзүн дагы, бирок бир чети бул деле туура го деп ойлоймун да. Мындай өзүнүн сый урматы болот, орду болот дегендей. Ошон үчүн мен 2 баламды тең мисалы төркүнүмө барып эметкем. Апама барып тыңыгам, бирок ошонун кайра таасири аябай жакшы болду да. Кийин бутка кирип кеткен, денеңдин өзүнө келүүсүнө, өзүң жакшы тыңууңа тыңуу деп коет го биздечи кыргыздарда, ошого аябай сонун болду да. Андан кийинки ошо сиз аябай сонун жазыптырсыз да, жана баланы кароо, жаңы төрөлгөн баланы кандай караш керек, жада калса кантип жаткыруу, жуунтуу, ушулардан бери эме кылыптырсыз, айтыптырсыз да. Ошолор боюнча айтып өтсөңүз. Мисалы үчүн биринчи төрөтүңдө бул нерселерди көп билбейсиң да. Ошон үчүн мен дайыма эле мындай деп айтам да, кызма катты деле мен өзүмө арнап жазгам депчи. Азыр деле барактап кээ бир жерин ачып окуймун. Керек болот да. Ушу китептерди эмне үчүн жакшы көрөмүн? Бул сенин эң ишенимдүү досуң. Ушундай изденген кезде аласың, окуйсуң, дайым жаныңда болот да. Үнсүз ишенимдүү досуң. Ошондой эле бул даяр болбой төрөгө китебин да мен өзүмө арнап жазгаммын да. Анткени баары бир биринчи наристеңде көп нерсени билбейсиң. Кантип жуунтуш керек, упчу бериш керекпи, эмдөөгө барардан мурда кандай даярдык керек, андан кийин кантип даярдануу керек. Ошол эмдөөдөн кийин бала баары бир температура чыгарышы мүмкүн, ар кандай абалдар болушу мүмкүн. Ошол мезгилди мен кантип өткөрүшүм керек? Биринчи нерсеңди билбей эле өткөрүп, анан кыйналып, көп энергияңды, күчүңдү ошол нерсеге кетирип,
анын көзүңдө канча күнүңдө эле бир тилсизданууга ушундай убакытка кетирип коюшуң мүмкүн да. Ошон үчүн дагы мындай даярдык менен билимини билип, анан ошону окуп алып жуунтсаң, ал процесс башка. Билбей жуунтканда баланын кулагына, оозуна суу киргизип жиберишиң мүмкүн. Билип кандай кармоо керек, кантип сууларын даярдоо керек, аны билип жуунтсаң, бала дагы жеңил, тынч жуунат, өзүң дагы ал нерседен эргүү аласың да, ар бир процесстен эргүү алганды үйрөнөсүң. Ошондой эле балага төрөлгөндөн кийинки мына ушундай этаптары. Жуунткан, колик болгон жел турганда эмне жардам бере алам, сүрөттөр менен бул жакка бергенбиз да, кантип көтөрүү керек. Эң кызыгы ошол жел турганда балага кам көрүү боюнча иш алып барган бир сиңдим бир сонун тажрыйбасын айтып калды. Ошону колдонсом, чындыгында баламда бир жел турган абал жеңил өтүп кетти да. Анан муну баардык кане билиш керек деп, анан дароо аны өзүм колдонгондо китепке киргизе калдым да, аракет кылыпчы. Эмдөөдөн мурун ага дагы даярдануу керек. Ал дагы бир чоң иш чарадай эле, эне жана баланын жашоосундагы бир чоң бир иш чара да, ал деле ага дагы даярдык көрүшүң керек. Упчуу маселеси, ушуларды кантип тырсам, баарын эме кылып чыктым, окуп чыктым. Азыр биз бул жактан мындай жалаң эле энеге айтып атабыз да, эне мындай болуш керек депчи, эми ушул жактан атанын ролу боюнча айтабылчы дейм. Ата кандай нерсени кылыш керек. Мисалы, кээ бирлер барго, менин күйөөм баламдын памперсин алмашканга жардам берип атат, менин күйөөм мындайга жардам берип атат деп мактанган энелер барго. Мен ошол учурда мындай позицияны кармайм да. Ал жардам берип аткан жок. Ал балаңыздын өсүшүнө таасир берип атат. Ал дагы ошо баланын памперсин алмаштырганга, баланы уктатканга ал ата сөзсүз катышыш керек депчи. Ал жардам бергендей, ал мындай кызматчы эмес же башка нерсе эмес да, ал ошол процесске катышып атат. Мен ушундай эмени карманам. Экөөңдүн жери болуп жатат. Ооба, экөөңдүкү да. Азыр мындай бир сонун убакыт келип жатат да. Экөөң өзүңөрдүн турмушуңар үчүн бирдей аракет жасап калганчы, мындай сен эле. Анан ушул нерсени мен дагы ойлонгонмун, бизде баягы айымдар эмне үчүн төрөгүсү келет, бирок бир нерседен качат да. Эмнеге дегенде, анткени бала төргөндөн кийин бүт жоопкерчилик энергетикалык жактан энеге тапшырылат, ал жүк да оор. Ошондо анан баягы ачуулуу болуп, чарчагандан, эмоцияга алдырып, бир стресстик абалга түшүп калдым деп эс алууну каалап, анан эс алгысы келгенден подсознательный уровне дене ооруп баштайт да. Эс алыш керек да денечи. Аны ооруганда гана эс аласың деген бир программа дагы бар болгондуктан ал көп ооруну баштан өткөрүп коюшат да. Бизде азыр бирок бир жагы мен кубанычтамын, жакшы коом өсүп келе жатат. Ооба. Бирдей баланын тарбиясына бирдей катышкан. Ооба, катышкан. Ата дагы жоопкерчиликти алат, аялды ошол эле учурда колдойт, жакшы. Ооба, туура айтып функцияда жардам бергенге. Мисалы, биздин ата энелер андай болгон эмес да, Гүлнурчу. Мындай эме карап көрсөкчү, мисалы, апалар көбүнчө катышканда, анан аталарыбыз мындай катышса да азыраак да, бирок азыр сиз айткандай сонун мырзаларыбыз, сонун мырзалар эметип атат, аялына кам көрөт, жардам берет, алардын да убактысын сыйлайт, анын дагы эмесин сыйлайт, сонун. Анан жанагы төрөттөн кийин депрессия деген барго, ушул учур. Сен кошула аласыңбы ушул нерсеге? Мен ушул нерсеге ооба кошулам. Мен өзүм деле ушул состоянияга түштүм деп айтсам болот да. Мисалы, кээ бирлер айтат го, мен депрессияга убактым жок, мен мынтем тигинтем депчи. Мен немеге стресске убактым жок депчи, бирок мисалы мен мындай жакында мен ушул эле жоопту айтмакмын. Мен жакында элечи мен мындай эмеге туш болдум да. Мен өзүм китеп дүкөнүм бар да. Китеп дүкөнүм бар, аны иштетем мисалычы. Анан эми 2 балам бар. 2 балам бар. Анан бул жакта багы ата энемдер да бул жакта эмес да, баары айылда турушат. Кайын журтум да, төркүнүм дагы айылда да. Ошон үчүн мага бул жактан жардам берген эч ким жок. Өзүм карайм да балдарды. Анан ошол учурда менде үй бүлө тандаш керек же жумушту тандаш керек деген учур болду. Анан мен аябай кыйналып кеттим өзүмчү. Жумушум тияктан жакшы болбойт, бияктан балдарымды эмете албайм, мындай ушундай состояние болгондо анан өзүм бир отуруп, акырын эме кылып, анан бул чечимди өзүм эле чыгарышым керек деп ойлодум дагы. Мен балдарымды тандайм азыркы учурда дедим да. Мен өзүм
жумушум азыр бир нукка түшүп калган, аздан болсо дагы Аллах таалам берекесин берсин, аз да болсо эмете берет, жүрө берет. Азыркы учурда мен балдарым менен убактымды өткөргөн жакшы дедим. Анткени булар ушундай учурдун бир эле келет деген нерсеге токтолдум да. Мен туура эле токтолдумбу, Гүлнур жада коюмбу, же мындай экөөнү бирдей алып кетишим керек беле? Азыр деген мындай жаш кээ бирлер баягы социалдык баракчаларда монтип жүргөн, ийгиликтүү болуп жүргөн абалыңды артындагы түйшүгүнү көрбөйт дагы. Анан балдарды мындай таштап коюп, ыйлатып, ушундайдыр чыңалган абалдар болуп, аял чыңалгандан кийин бала дагы тынч боло албай, ушундай абалдар боло берет дагы. Анан кээ бир мезгилде мен мындай кыздарды консультацияларда мындай кыздарды дагы көрдүм да. Элге көрүнүш үчүн эле жасай бересиң, бирок үйүңдүн ичинде тынчтыгың, бакытың ал нерсени мындай жылдырып койгон абалдар болот да. Кыздар экрандын артындагы нерсени билбейт дагы, берки иллюзияга алдыра берет да. Ошон үчүн баланын моундай бир өсүп жаткан мезгили бир болот. Чынбы? 3 айлык өзү сонун, 2 айлык өзү сонун. Анан мен мисалы үчүн мына 3-чү наристемде төрөттөн кийинки депрессияга түшпөдүм да. Анткени мага ошол баланы чоңойтуудан эргүү алып алдым. Анын жылмайганы, анын элементарын эле ошол жалаягын алмаштырганда кандай экөөңдө контакт болот. Жалаягын алмаштырып жатканда кыткылыктап күлгөнү, анан баягы төрөттөн кийин стресс, депрессия болуп жаткандарга ушул нерсени айтат элем да. Ар бир аракетине мындай эргүү алганды үйрөнсөң, анын кыткылыктап күлгөнү же болбосо мындай бир процесси өзү уникалдуу да. Ар бир чоңоюп жаткан процесси уникалдуу го. Ошол нерседен эргүү алдым. Бул жакта китеп жазсам, мен ошол 40-кылыгында отурганда, 40 күндүк Чиледе болгонубузда, ошол мезгилде эң көп бул китептин беттери ошол мезгилде жазылган. Неге ушундай мындай бир сонун энергетика бар экен деп көп апалар айтты да бул китептечи, себеби ал мезгилде сен өтө таза мезгилиң болот. Өтө таза мезгилиң, эч ким сага баягы 40-кылыгында сен көп адамдар менен да жолукпайсың го. Эч ким сага тоскоолдук кылбайт, оюңду бөлбөйт, энергетикаң да таза болот да. Ошол процесстерден эргүү алганда мен эмнегедир эне болуу мага жакты да. Анан чогуу уктаңыз деген бөлүмү бар, окудуңбу ошол жерине? Мен жете алган жок окшойм. Биз баягы баягы жетпедим окшойт. Энебиз түйшүккө көп кирип кетебиз да, тиричилигим, тамак ашым. Ошол мезгилде эне баягы наристе менен чогуу уктап, эс алып алганда дагы кайра өзүгө келип калат. Өзүгө келет, энергия, кубатка толот. Баягы балага кызмат кылбаңыз, бала менен чогуу бирге жашаңыз деп жазган да ал жердечи. Бирге жашашың керек да. Анан бала уктаганда бул нерсени кылып алайын дегенде баягы чыңалуу, чарчоо болот да. Балага тынч, эс алган эне керек да. Ошон үчүн наристе уктаганда эне дагы уктабаганы дурус болот. Биз эми эмне кылабыз, баягы айланабызда келиндерибиз болушу мүмкүн, сиңдилерибиз болушу мүмкүн. Азыр бул биздин подкастты канине угуп жаткан болушу мүмкүн, келин угуп жаткан болушу мүмкүн. Төрөгөндөн кийин кичине эс алганга убакыт бериш керек да энеге. Сонун. Жардам берип. Идеалдуу апа болууга мүмкүнбү? Бир учурда эле баарына жетишип, кирлериң баары жуулуу, тамактарың жасалуу, таптаза, кирсең баардык нерсе таза дегендейчи, ушундай идеалдуу болуу мүмкүнбү? Мен идеалдуу болууга аябай аракет кылганмын. Бирок эң кыйыны өзүңө гана. Чарчап, чалыкканда эне эң биринчи эмоцияларын кимден чыгарат? Балдардан чыгарат. Анткени күчү балдарга гана жетет. Өзүнүн улууларга же жаныңда түгөйүңө күчүң жетпейт да. Анан бул мүмкүн эмес, мүмкүн болбогон нерсе бул. Бирок тиричилик бүтөт, үй дагы тазаланат. Бирок балдардын көз алдында баягы агрессивдүү эне калат да. Анан өзүң деле бала күнүңдө эстесең, сенин үйүңдүн тазалыгы эсиңде калдыбы же ата-энең менен мындай сонун маанайда убакыт өткөн? Ошону эсеңиз, ата-энем менен сонун убакыт өткөргөн учурум калган да. Эсте калат да ошол нерсечи. Бул нерселер болот да, тазаланат, бардыгы болот. Бирок жакшы мамиле, жакшы маанайга аракет кылуу керек. Баланын тарбиясы, ошол ата-эне менен болгон өткөргөн убакыты эсиңде калат. Туура айтасыз.
идеалдуу демек эне болуу мүмкүн эмес, ал эми жана Инстаграмга да чыгара беришет го, баарына эле жетип, тиги жакта бизнесине деле жетишип атат, баласы деле багып атат. Ушулар болсо булар сиз айткандай экрандын артындагы нерселерин көрсөтүшпөйт, Анан азыр да мондай бирок бул жерде эме дагы бар да. Мисалы үчүн азыр экөөбүздүн кичинекей балабыз менен ошол нерсени жасап жатабыз, бул жерде кара. Бул жерде мисалы сен менин мага бир жолу бир эжем мынтип суроо берип калды да, сен кайын журтуң менен жашап, дагы ушунча ишти жасап кантип жетишесиң депчи, кантип ошол нерсеге жетиштиң деп. Ошондо менин шылтоолорума караганда менин каалоолорум күчтүү болгон да. Шылтоо тапсаң табыла берет. Ыңгайлуу учур эч качан болбойт. Идеалдуу убакыт эч качан болбойт. Бир нерсени жаратууга идеалдуу ыңгайлуу убакыт болбойт да. Биздин каалоолорубузга караганда шылтоолорубуз көп болгондо, анан бул шылтоону айтып, анан бул шылтоону айтып, баягы налган абалга түшүп калабыз да. Каалоолорубуз күчтүү болсо, жакшы иштерди жаратууга, балдарыңа да убакыт бөлүүгө, кучактоого убакыт тапса болот. Анан бизде коомдо мындай бир нерсе болсо элечи, иш болобу же бир нерсе болсо эле эметип декреттеги апаларга эле асыла берет го да, коем декретте бош отурган апалар депчи. Негизи декреттеги апалар баягы отуруп алып эле башка ошо Инстаграмдан бирөөлөрдү көрүп элечи, мен акча таппай атам, мындай кылбай атам деген салыштыруу башталат го. Ушул учурда сиз мындай кандай кеңеш бересиз? Декреттеги апа бул бош отурган апабы? Эң улуу иш инсан тарбиялоо деп айтышат го. Эң улуу иш декреттеги апа бул инсан тарбиялап жатат. Ооба, бул нерсени баарыбыз билебиз, бирок амалга келгенде колдонуу кыйын болуп калышы мүмкүн да. Декреттеги апа бул көзгө көрүнбөгөн, бирок эң сооптуу ишти жасап жаткан адам. Майда да көрүнүшү мүмкүн, жөн эле баласы менен үйдө отурат деген сөздөр болушу мүмкүн, бирок өтө сооптуу ишти жасап жатат. Анткени ошол эне майда аракеттер менен, майда кадамдар менен жүрүп бир инсанды тарбиялап жатат, бир инсанга таасир берип атат. Эртең сен аркылуу ал коомго чыгып, же жакшы ишти жасайт, же зыян берген ишти жасайт да. Сонун айтып кеттиңиз. Ушул жактан да ушу жана бул жерде баягы социалдык баракчаларда мен салыштырбагыла дейт элем да. Анткени сенин максатың башка, сенин каалооң башка, сенин жашооң башка, сенин жасай турган кызматың дагы башка да. Сен башка кызматты жасап, бирок коомго пайда берип жатасың. Мен башка кызматты жасап, бирок пайда алып келип жаткан болушум мүмкүн. Ал деле бир окуя бар го, бул нерсени сен деле билсең керек. Бир кыз мен президент болом дейт да, баары шылыңдап көрүшөт, сен кантип президент болосуң дегенде, эртең мен төрөп, балдарымды чоңойтуп, ошол балдарым эл башкарат, балдарымдын артында туруп мен элди башкарам деп. Балдарым аркылуу. Карасаңыз, негизги ошо аялдын максаты ошо коомго жана динге пайдасы тийген эмелерди, балдарды тарбиялоо деп ойлойм да мен. Негизги максатычы, аялдын максаты ушул нерсени дайыма ушунун үстүндө болушубуз керек да. Өнүгүүнүн, билим алуунун, изденүүнүн, жаңылануунчу. Анан азыркы учурда мисалы балдарга да телефон көп берген ата энелер көп го. Ушуларга кандай карайсыз? Кечинде өзүмдүн баягы тынчыны ойлоп, кандай болбосун тынч отурсам болду деп туруп балдарга телефон карматып коюшу мүмкүн да кечинде. Мисалы же ошол мезгилде чогуу сүрөт тартып өткөрсө болот, пазлдарды түзүү менен өткөрсө болот. Баланын келечеги үчүн бул абдан чоң таасирин тийгизет. Мисалы автобуста бара жатсаң деле өзүң деле көрсөң керек, окуучулар телефонду карап отура берет да. Бая мен айтпадымбы, көз кулак мээге жакын депчи, көзүң менен ар бир көргөн нерсе мээнин нейрондоруна туруп кала берет да. Ар бир көргөн нерсең нейрондорго турса, анан кайдан өзүнүн максатыга орун болот. Ал телефондо эмнелер гана бар. Ал таптаза эмес эмнелер менен толуп жатат. Эртең алар эмне жасай алат? Ал калдык, мусорлорго толуп калган нерселерчи, баягы катсыз согуш болуп атат, азыр маалыматтын согушу болуп атпайбы, 4-чү дүйнөлүк согуш болуп жатканда эле. Буларга кеңеш, убакыт бөлүп, баарлашып, бала үчүн кучактап, менин келечегим деп азыр убакыт бөлгөн эртең эле өзүнүн келечеги үчүн өтө чоң таасир тийгизерин билсе, сен кантип өткөрүп атасың? Мисалы сен? Мен 2 жаш 2 айдагы балама телефон көрбөйт. Телефон интерес да кылбайт, кызыкпайт да.
бирок балам телефон көрбөйт, бирок мен баламды телефонсуз эметип тарбиялап атканым менен коом балдарын андай тарбиялабай атпайбы? Ошо коомго чыгат балам. Балам коомго чыгат, балдардын телефон көргөнүн көрөт да таң калып ал дагы карайт. Анан менин жүрөгүм жаман болот да, ушунча үйдө телефон колдонбой, атасы да мен да колдонбой ушундай өткөргөн убакытты уже коом бат эле неме кылып коюп атат да, ооба. Ошон үчүн коомго кайрылып кетем, балаңыздарды телефонсуз тарбиялагыңыздарчы деп койбоймбу? Канча бир жашка чейин телефонсуз? Ооба, 4 жашка чейин экен да, мен окуганыма караганда. 4 жаштан кийин убактысы менен бериш керек азыркы балдарга деп дагы айтылат экен го, убакыт саатка коюп бериш керек, анан өзүнүн жашына керектүү нерселерди көрсөтүш керек деп айтышат. Азыр балдар үчүн ошол жерде дагы ата-энелерге сунуш айтып кетели. Балдар үчүн, мисалы үчүн туура колдонууга 8 жаштан баштап робототехника, анимацияларды жасоо телефон аркылуучу ошондой курстарга берсе дагы болот. Берсе болот, мындай бирок ошо жаш курагына ылайыктап эметиш көрсөтүш керек го деп айтам. Ооба, 4 жашка чейин такыр эле мемекен. Телевизор дагы. Ооба, телевизорда бул Сүйлөөсүнө алар бүтүндөй таасир тийгизип катытып коет да. Өзүң телефонду мен сен мону өзүңдүн тынчыңды ойлоп, мен сен мону карап отуруп тур деп туруп берип коесуң, бирок ошол жерде өзүңдүн балаңды өзүң инсульт кылат экенсиң да. Жип менен байлап койгондой эле. Анан канчалык социалдык баракча баягы телефонго кирген балдар ошончолук инсультка жакын, ошончолук стресс, депрессияга батка болушуп жакын болушат. Сонун азыр деген тамак аштын түрү көп, Гүлнур. Ошону менен катар оорунун да түрү көп экен да. Канчалык тамак аш көп болгон сайын оорун да түрү ошончо көп болот экен. Ошо балаларды туура тамактандыруу балага келечегине таасир берет деп ойлойсузбу? Ооба. Бул дагы энелердин колунда. Себеби биринчи тамакты эненин көкүрөгү аркылуу бала энеден алып жатпайбы, сүттүн, карасаң ошондой эле азык дагы эне аркылуу берилет да. Бул болбойт, бул биздин ден соолугубузга зыян. Мунун курамында мындай экен деп түшүндүрүп балдарга улам айта берсең, бала да бул губкадай эле да алганыңды сиңире берет, кайра унута берет. Ошондой эле аракеттерди көрүп барыш керек эне. Бизде бул кемчиликти элүү же эмне дейли? Арыктоо үчүн диетологко барабыз, же болбосо бизнес кылуу үчүн баэшствага окушубуз мүмкүн. Бирок балдарыбыз үчүн мээбизде кээде орун жок экен да. Балабыздын тарбиясы үчүн. Ооба, туура. Мисалы, ошо баланын тамактануусу боюнча дачы, сиз дагы айтып өттүңүз го, эме кадрга чейинчи бир математик аябай дүйнө жүзүнө таанымал бир математик бала болот экен да, бирок кичинекей эле. Бирок анын ата-энесинен бул ушунчалык балаңыздар эмне үчүн гений десе, балам такыр таттууну жеген эмес деп. Кыргызстандагы эле ата-эне. Кыргызстандагы эле ата-эне. Карасаңыз, ошо баланын азыркы учурда мисалы таттуунун да түрү көп, башка нерселердин да түрү көп, бирок ошолордун мисалы составында кандай нерселер камтылган, курамында кандай нерселер бар, мындай билбейбиз да турабы. Анан ошол дагы баланын келечегине, зээнине таасири өтө, ден соолугуна, келечегине таасири аябай чоң да. Ошон үчүн дагы ар бир баланын ошол нерсесин дагы көңүл бурушубуз керек. Ооба. Мисалы үчүнчү Гүлнур, балага деген башка чоң атасынын, чоң апасынын, тайне тайтасынын дагы таасири өтө чоң да. Кээ бир учурда алар эле мисалы баланы айрым мындай басмырлоо сөздөрү менен дагы баланын кийинки келечегин да талкалап коюшу мүмкүн да. Ооба. Ошол боюнча айтсаңыз. Бул жерде ошол 4 бөлүмүндө үй бүлөнүн таасири деп бөлүм бети бар да, атайын. Ошол жерде мен жазганмын. Баягы кичинекей неберелерине тилдеген чоң эне, чоң ата же тайне таята дагы бар. Кичинекей неберелерине баягы денесинин кемчиликтерин айтып, анан кийин бул ушундай жаман кыз, моуну карасаң мындай деп жатып, ошо кичинекей 4-5 жаш кызга комплекстерди, шаблондорду мына кийгизип коет да. Анан ошол моуну карасаң кебетесине дегендей бир сөздөрдү айтканда, ушундай жармашат, ошол нерсе өмүр бою мен ушундаймын деген шаблон менен ошол көйнөктү кийип жүрүш мүмкүн да. Мен ушундаймын, ушундай кызмын депчи. Бул нерсе менен эртең ал өзүнүн каалаган бир проектисин жасай албашына ошол кичинекей сөз өтө чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн бир наристенин төрөлүшү үчүн ошол үй бүлөдө ким бар болсо баардыгы жоопкерчиликти алсын деп айттым да. Анткени анын ар бир сөзү, аракети сиздин жаратып жаткан, сиз төрөп жаткан бала айланасында кимдерди авторитет көрүп чоңоюп жатат, кимдерден үлгү алат,
мага ошол түрктөрдүн бир аракети жакты эле. Бир бала мектепке барып баштаганда бүтүн чоң эне чоң атасы, бүт ата апасы катышат экен да. Ал кайсы мектепке барат, эмне китептер керек ага, чогулуштарына чогуу барып, анын кызыкчылыктары үчүн кызыктар болупчу. Бул нерсеге биз дагы өтсөк, балдар эркин, мындай ойлоруну жеткире билип, анан мени жакшы көргөн адамдар бар деп, менин артымда колдогон адам бар деп ишеним менен аракетин жасайт. Менин артымда мени ишенген ата энем, чоң атам бар деген бала эч качан жаман жолго барбайт и жаман ишти да жасабайт. Эң сон сиз бул даяр болбой төрөбө китебин кимдерге сунуштайсыз? Даяр болбой төрөбө китебин ар бир болочок ата эне болууга даярданып жаткан жаштарга, турмуш курууга даярданып жаткан ар бир эне боло турган айымдарга, азыркы учурда кош бойлуу болгон айымга, анткени азыр баланын төрөлүүсү үчүн кандай ниеттер болуш керек, ага кандай даярдык көрүш керек, бүт ушул китептен таап окуш үчүн кош бойлуулукка даярданып жаткан энеге, кош бойлуу болуп турган энеге, төрөттөн кийинки убактымды кантип өткөрөм, жанагы төрөт убактысынан корком деген энеге, төрөттөн кийинки стресс чындап барбы, анын алдын алууга болобу, эмне кылсам болот ошол мезгилде деген, төрөттөн кийин мен стресстик абалга туш болуп жатам, ушуну бир маңыздуу өткөрсөм болобу деген ар бир энеге жана келечекте мээримдүү, камкор, алдыга бир ишенимдүү аракетин жасай турган балдарды тарбиялайм деген ар бир ата энеге бул китепти сунуштайм. Жана 9-ноябрь күнү ушул даяр болбой төрөбө китебибиздин ачылышы Бишкек шаарында болуп өтөт. Бул китептин бет ачаарына ар бир бизди көрүп жаткан угармандарыбызды чакырып кетем. Бүгүн биздин ушу Турарбеков маек подкастыбызга мен жакшы көргөн китеп долбоорубузга коногубуз болуп келип бергениңизге Гүлнар айым чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, дагы көптөгөн китептерди жазып жүрө бериңиз. Рахмат сиздерге дагы. Ишиңиздерге береке болсун. Рахмат.